омбудсмен бул формалдуу орган же формалдуу кызмат катары да каралып келди. Мисалы буга чейин эле эми аттарын атабай эле коелу, ички иштер министри. Ошол эле маалда омбудсмендин билдирүүсүнө карата омбудсмен для меня не авторитет деген сөз бар да. Коомчулук аны билсе керек. Мен ал ким эле, ал мен тааныбайм дегендейчи. Анан кийин мисалы ошондойго келгенде омбудсмен эмне иш кылат? Мисалы эртең сиз омбудсмен болсо ошол эле УКМК же болбосо ички иштер министрлиги жадагы жанагы жазаларды аткаруу жетекчилиги атыры мага авторитет эмес деп коет. Жолса ал айта берсин, мен өзүм ишим кыла берет. Кандай алымалда сиз эмне кыласыз? Эми буюрса андай кылышпайт деп ойлойм, анткени бул менин кыялыма дагы анан негизи акыйкатчынын макамына, мыйзамды көрсөтүү макамына жарашпайт да. Бул тилекке каршы мыйзам иштебей, адамдын ошол бир личностька байланыштуу иш болуп калган да. Анткени ортодон бир көмүскө сүйлөшүүлөр аркасы менен дос, аяш, кудалаш болуп кетишип эле бизде тыйылып калчу да көп суроолорчу мисалы. Менде андай жок. Анан биринчиден, экинчиден каалайбы биз мыйзам бузгандардын тизгинин тартышыбыз керек. Болбосо эгерде биз өзүбүздүн мамлекеттин ичинде адам укуктарын сактай албасак, айтып атпаймынбы, бизди адам катары, мамлекет катары, тең атаандаш катары эч ким көрбөй атпайбы? Ага жетишебизсек, биз бири-бирибизди сыйлап, биздеги мамлекеттин ичиндеги адамдардын укуктары сакталыш керек. Анан мыйзам боюнча акыйкатчы түздөн түз каалаган мекемеге, эгерде мыйзам бузулуп атабы, текшерүү менен барабы, бул мамлекеттик мекеме болобу, же болбосо бизнес болобу, же болбосо жарандык мамлекет мекеме болобу, түз кирип барганга, уруксаты жок кирип барганга укугу бар, биринчи. Экинчиден, ошол мыйзам бузуп аткан жерге өзүнүн акт реагирование деп коет, өзүнүн чечимин берип, ошол мыйзам бузууну токтоткула деп талап койгонго укугу бар. Үчүнчүдөн, эгерде адам жарандарыбыз өздөрүнүн укугун коргой албай, социалдык каялуу топ болобу же кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, анда ошол адам укуктарын коргоо максатында сотко кайрылганга арыз бергенге да укугу бар. Акыйкатчынын макамы чоң. Жок, ал бирок укуктардын аткарылышы маселе ошондо болот да. Мисалы, сиз мага арыз жаздыңыз, мен сотмун. Мен баш эм. Каралбаса ачыктайбыз да. Менин эң башкы куралым, ошол системада жүргөндөр мени пиарщица деп жаманатты кылганга аракет кылышат, бирок ачыктык бул күч. Демек, кайсы бир мамлекеттик мекемеде ошол мыйзам бузуулар же укук бузуулар болсо, сиз коомчулук менен алчып, коомчулук менен мындайча айтканда аракет кылганга аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Андан сырткары эң чоң бул талап, бул дүйнөлүк стандарт, ачыктык да. Ар бир ошол мамлекеттик ишканалардын, органдардын ачыктыгы, бийлик бултактардын баардыгы ачык болуш керек биринчиден. Бир гана купуя сырдуулук жанагындай адамдын жеке жашоосуна, же болбосо кандайдыр бир аброюна шек келтире турган учурларда гана жабык болбосо, калган учурлар баардыгы ачык болуш керек. Бул бир. Андан кийин эгерде мен ойлойм, эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматты ээлеген адамдар атыргойчу же болбосо кыз киши же болбосо ушуну түрө бер эчтеке кыла албайсың дей турган болсо, журналисттер бар, журналисттер менен чогуу иликтөө жасаганга мен даярмын. Ачыкташыбыз керек, атын ачык айтышыбыз керек, ким мыйзам бузуп атат, ким мыйзам сактабай атат, ким адам укуктарын тебелеп атат, ачык мамлекетти көрсөтүшүбүз керек.